Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары ассоциациясы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте 2025-жылдагы ЮНЕСКОнун глобалдык медиа жана маалыматтык сабаттуулук жумалыгына арналган МИГ жана медиа тынчтык жана биримдик үчүн медиа сабаттуулукту жайылтууга багытталган кичи гранттарды уткандардын долбоорлорунун бет ачары өттү. Иш-чара медиа жана маалыматтык сабаттуулукту бекемдөөгө, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө, санариптик алдамчылыкка каршы турууга багытталган демилгелерди көрсөтүүгө арналган. Бүгүнкү иш-чарада мына ушул Кыргызстандагы мамлекеттик көз карандысыз медиалар ушул темалардагы гранттарын презентация кылып беришет. Ушул элдерге медиа жана маалымат сабаттуулук боюнча, социалдык биримдик, тынчтык куруу боюнча даярдалган материалдар, видео, макалалар элге кандай таасирин берди, эмне себептен бул темадагы материалдар жарыяланышы керек жана ушул кандай жыйынтыктар болду, ошол боюнча айтып беришет. Негизи Кыргызстанда азыркы учурда ушул кыргыз тилиндеги социалдык биримдик, тынчтык куруу, медиа жана маалымат сабаттуулук боюнча контенттин аз болгону, ушул багытта темаларга элдер маалыматтарга абдан муктаж болуп турган талап бар болчу. Мына ушул талаптын негизинде ушундай материалдар чыгарылып жатат. Келечекте дагы ушул кичи гранттарды алган медиалар бул темада материалдарды даярдоону улантат. Кичи гранттардын финалисттери коомдун маалыматтык коркунучтарга туруктуулугун жогорулатууга жана жамааттардын биримдигин бекемдөөгө көмөктөшүүчү өз долбоорлорун сунушташты. Негизи 28 заявкадан 13 заявка алынган. Ал жерде YouTube каналдар да бар, блогерлер да бар, профессиональный журналисттер да бар, жөнөкөй СМИлер, традиционный СМИлер дагы бар. Негизи тематика өздөрүнө карап, аймагына карап, өздөрү тандашкан инклюзивный, например, тематика дагы бар. Кээбиркилери ушул факт-чекинг, да, кээбиркилердики кибербезопасность, санариптик, да, безопасность, фишинг, кээбиркилер болсо аналитическая статья кылышкан, мисалы үчүн кандайдыр бир социальный проблема или социальный вопрос именно своего региона. Гранттардын биринин максаты бул местный СМИлерди поддержка кылуу, биринчи максат. Экинчи максат медиаинформационной грамотности. Мен ойлойм, местный СМИлер жакшы билишет, алар дагы как бы профессионал катары таркатканга потенциалы бар. Иш-чаранын негизги темалары тынчтыкты курууда медиа жана маалыматтык сабаттуулуктун ролу, жергиликтүү демилгелер аркылуу дезинформацияга жана кастык тилине каршы туруу, интерактивдүү картаны колдонуу, медиа мап KG маалымат мейкиндигине мониторинг жүргүзүү болду. Мы все знаем, что вопросы повышения медиаграмотности и развития критического мышления. Медиа сабаттуулукту жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин планына киргизилгенин баарыбыз эле билебиз. Мунун алкагында Кыргызстандын бардык аймактарында медиа сабаттуулукту жана критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү боюнча тренингдер өткөрүлгөн. Аталган тренингке 500дөй мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер катышты. Бүгүнкү иш-чарада ошол иш-чаралардын алкагында өткөрүлүүдө. Ошондой эле бүгүн мини-гранттарды уткандар аныкталат. Будут определены победители мини-грантов. Грантты жеңгендердин долбоорлорунун бет ачары медиа сабаттуулугун жогорулатууга жана коомдо ишенимди бекемдөөгө инновациялык ыкмаларды көрсөтөт. Иш-чара тажрыйба алмашуу жана Кыргызстанда туруктуу маалыматтык мейкиндикти түзүүгө багытталган демилгелерди колдоо үчүн мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун жана медианын өкүлдөрүн бириктирет. То есть изначально мы ставили, оказывается, несколько своих результатов. Это первое, конечно. Иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруу фондунун колдоосу менен ЮНЕСКО тарабынан ишке ашырылып жаткан тынчтыкты куруу жана жарандык коомду тартуу жаатында улуттук потенциалды чыңдоо долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Асель Сөркул кызы, Гүлчөрөк Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.